Президент Сооронбай Жээнбеков 22 октябрда визит менен Японияга барат. Бул тууралуу журналисттерге Япониянын элчиси Сегеки Маэи да ишеним грамоталарды тапшыруу аземинен кийин билдирген. Анын айтуусунда Жээнбеков Япония императорунун тактыга отуруу салтанатына катышат. Кыргызстан мамлекет башчысы биздин өлкөгө келүү үчүн убакыт тапканына биз абдан кубанычтабыз деп билдирет элчи. Улуттук жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн жаңы бланкалары, ошондой эле транспорт каражаттары тууралуу документ өлкө жарандарына жеткиликтүү болот. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы үлгүдөгү бланкаларды киргизүү боюнча өткөн кеңешмеде билдирди. Өкмөт башчы мамлекеттик маанидеги документтерди жана атайын мамлекеттик бланкаларды жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жарыяланган тендердин жыйынтыгы боюнча Госнак жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчүлөрдүн бири болгонун белгиледи. Мамлекеттик документтер чет өлкөдө эмес, өлкө ичинде даярдалышы керек. Жергиликтүү компания утуп алганы кубандырат. Бул мамлекеттик бюджетке салыктан түшүүчү төлөмдүн көбөйүп жатканын билдирет. Эң маанилүүсү документ жарандар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Анан да жаңы айдоочулук күбөлүк бир топ арзандады, деди премьер-министр. Мухаммедкалый Абылгазиев айдоочулук күбөлүктүн бланкаларынын баасы 90%га чейин кыскарганын белгиледи. Бул өз кезегинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын төмөндөшүнө алып келет. Муну менен бирге Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегендей, жаңы айдоочулук күбөлүктөрдү киргизүүнүн максаты алардын баасын төмөндөтүү гана эмес, коопсуздукту камсыздоонун алдыңкы технологияларын колдонуу менен заманбап коргонгон документти түзүү болуп саналат. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдү мөөнөтүндө берүү жана жарандардын ыңгайы үчүн калкты тейлөө борборлорун ачуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Эскерте кетсек, буга чейин улуттук үлгүдөгү күбөлүктүн бланктары курс боюнча 925 сом болсо, азыр алардын баасы 100 сом 86 тыйын. Эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн бланкынын баасы 577 сомдон 52 сомго чейин арзандады. Жаңы улуттук жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр 2019 жылдын ноябрь айынын аягында берилип баштайт. Транспорт каражаттарын каттоо боюнча жаңы үлгүдөгү күбөлүктөр 2019 жылдын 26 июлунда бериле баштаган. Буга чейин жөнөтүүчү менен түзүлгөн келишим боюнча бланка 770 сом деп бааланып келсе, бүгүнкү күндө ал 192 сомду түзүүдө. Айдоочулук күбөлүктү, экинчиси транспортко документ күбөлүктү. Муну башка жактан келген компаниялар сакташы, баасы кымбат, анан ар кандай нааразычылыктар болчу ал жерде. Убагында берилбеген убактар болчу. Бюрократиялык бир бут тосуулар болчу. Мына ушулардын баарын жөнөкөйлөтүп, азыр мына силер жакшы чоң иш алып бардыңар. Мындай мамлекеттик мааниси бар документтердин баарын мамлекет өзү даярдаш керек. Элибиз каалаган убакта, каалаган жерден өзүнүн каалаган документин алыш керек деген саясат жүрүп атат. Мындан тышкары ошо берип аткан кызматтарды мүмкүн болушунча бардыгын ошо сапаттуу, анан арзан кылышыбыз керек. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Төрага Дастан Жумабеков мыйзамдын 8 беренесиндеги камсыздандыруу учурларынын айрым бөлүктөрү жеке менчик компаниялардын кызыкчылык үчүн жазылып калганын белгиледи. Мындай мыйзам туура эмес экенин белгилеп, бул мыйзам долбоорун комитетке жиберүүгө сунуш берди. Толук иштелип чыкпай калган. Мен да кайрылат элем. Азыр сунушту мен добушка коёмун. Бирок бул мыйзам элге арналыш керек да. Бул жеке компаниялардын кызыкчылыгы үчүн эмес. Албетте жеке компаниялар булар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн могу пункттарды алдырып салыптыр. Мисалы топурчак. Топурчакты кошпой коюптур. Эми чоң топурчактар жаап шифрларды сындырып кетсе, ал страховкага кирбей калып атат. Азыр сиз айтып атасыз, мынакей баяндамачы, анын далили болбойт, мындай алып чыкканга деп атасыз. Азыр бүгүнкү күндө технология өнүккөн. Айыл өкмөттүн справкасы болот, видеолор, материалдар болот. Мөндөрдүн кесепетинен шифрлар, терезелер сынып атат. Аны ал страховать этилиш керек, ал кириш керек. Мен ойлоймун. Сиздер жеке ушу компанияны, мына азыркы күндө ушу компанияга жол ачып берип атасыздар, бирок алар кирердин алдында ушул
өздөрүнө ыңгайсыз болгон пункттарды алдырып салып атат да. Сиздер ошого макул болуп Айыппулдар жогорулагандыктан унааны мас абалда башкаргандар өткөн жылга салыштырмалуу төмөндөдү. Бул тууралуу кечээ 8 октябрда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин отурумунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов билдирди. Депутат Урматбек Самаев унааны мас абалда башкаргандарга канча айып салына турганын сурады. Азамат Исраилов 17.500 сом айып салынарын айтты. Депутат айыппулдун суммасын аныктоодо кошуна өлкөлөрдүн мисалы эске алынып же алынбай турганын сурап, Казакстанда мас абалда унаа башкаргандарга 500 000 тенге, кыргыз сом менен 150 000 сом айып салынат. Биз да ушундай айыппул салышыбыз керек. Мас айдоочу өзүн гана эмес, үй бүлөсүн жана башка адамдардын коркунучка түртөт. Ал эми бизде жөн гана айып салып, керек болсо айдоочулук күбөлүгүн да алышпайт. Андан кийин ал айдоочу башка унаа айдап жүрө берет деди. Кечээ 8 октябрда Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Женева шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Швейцария конфедерациясынын Женева кантонунун өкмөтүнүн төрагасы Антонио Ходжерс менен жолугушту. Министр жарансыздык маселелери боюнча буунун жогорку деңгээлдеги жыйынына да катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Женева кантонунун ортосундагы учурда өз ара аракеттенүү деңгээлин, ошондой эле өз ара пайдалануу кызматташууну мындан ары өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Тактап айтканда, министр президент Сооронбай Жээнбековдун 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялагандыгын эске алуу менен Женева кантонунун өкмөтүнө кызматташууну өнүктүрүү үчүн бир катар келечектүү багыттарды сунуштады. Кыргызстандын региондору менен Женева кантонунун ортосундагы боордош мамилелерди түзүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, инфратүзүм, коомдук транспорт жана санариптештирүү чөйрөлөрүндө өлкөнүн жана Женева кантонунун компетенттүү органдарынын өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Министр ошондой эле Кыргызстан тарабынын Швейцариядан, анын ичинде Женева кантонунан, Кыргызстандын кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы, айыл чарба, жаңы гэстерди куруу, кайра иштетүүчү жеңил жана токен өнөр жайы, региондорду суу менен камсыздоо, транспорт, логистикалык түйүндөрдү өнүктүрүү сыяктуу экономикалык чөйрөлөргө инвестицияларды тартууга кызыктар экенин баса белгиледи деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Чыңгыз Айдарбеков өлкө анын туристтик жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу үчүн Женева кантонунун өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн курамынан турган делегациясынын, ошондой эле кантондун бизнес делегацияларынын Кыргызстанга иш сапарын уюштуруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Модель Сусанна Игорян кыргыз өкмөтүнө нааразычылыгын билдирип чыкты. Себеби өкмөт чыгармачыл адамдарга жана спортчуларга колдоо көрсөтпөөрүн айтат. Анын айтымында Miss Asia Awards 2019 эл аралык сынагына Кыргызстандын атынан катышып жеңишке жеткен. Бирок ага ыраазычылык билдирип эч нерсе белекке берилген эмес. Мындан улам модель кыз жарандыгын өзгөртүүнү ойлонууда. Мен кыргыз өкмөтүнөн жана бийликтен көңүлүм калды. Бул билдирүүмө ким кандай айтса айтсын, мен көнүп калдым. Кандай болсо ошондой жазам. Өкмөттө өз элине эч кандай урмат сый жок. Биринчи жолу Кыргызстан дүйнөлүк сулуулук сынагында жеңишке жетти. Бул жаңылыкты жада калса чет өлкөдөн берип жатты. Жыйынтык эмне? Белек же расмий жолугушууну кой. Мага керек болсо рахматын айтышкан жок деп жазды Игорян өзүнүн Instagram баракчасына. Ал көпкө күткөндүгүн, бирок эч нерсе албагандыгын кошумчалайт. Ошондой эле жакын арада жарандыгын өзгөртө тургандыгын билдирди.
Бүгін 9 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда президенттик аппаратынын мурунку башчысынын мурунку орунбасары Икрамжан Илмияновго карата козголгон кылмыш иш боюнча соттук процесс күтүлүүдө. Процесске Илмияновдун 30дан ашуун тарапташтары бар. Ушул жылдын февраль айында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев президенттик аппараттын жетекчисинин мурунку орунбасары Икрамжан Илмияновдун аты аталган кылмыш иши тууралуу айтып берген. Тергөөнүн жүрүшүндө формалардын биринин жетекчилиги сый акы катары $150 000 бергени аныкталды. Бул акчага аталган фирмага карата козголгон кылмыш иш оң тарапка чечилип, жүк ташыган унаалар камактан чыгарылып, өлкө аймагынан алып кетишкен деген Сагынбаев. Ал бул кылмыш иш боюнча мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине да айып тагылганын кошумчалаган. Манас жана Ош аба майдандарында бүгүн Бишкек-Ош Бишкек багыты боюнча Эйр Манас авиакомпаниясынын бардык каттамдары иштеген жок. Бул тууралуу 24 кече агенттигине учакта уча албай калган жүргүнчүлөр билдиришкен. Манас эл аралык аба майданы маалыматты тастыктады. Техникалык себептерден улам 6 каттам аткарылбай калган. Техникалык себептер жоюлгандан кийин каттамдар иштеп баштайт. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиргендей, Ош Анжиян облустук каттамынын ачылышы менен Кыргыз-Өзбек чегиндеги достук көзөмөл өткөрмө бекетинин өткөн жүргүнчүлөр менен жүктүн көлөмү көбөйдү. Аталган чек ара бекетинен 18 000ге чейин киши өтүп жатат. Дем алыш күндөрү чек арадан өткөндөрдүн саны 24 000ге жетет. Паспорт текшерген 22 кабинанын 3-өө Ош Анжиян жана Анжиян Ош каттамын текшерүүдө. Кишилердин көбөйгөнүнөн улам чек арада паспорт текшерген 11 кабина иштей баштады. Ош Анжиян автобустук каттамы быйыл 25 сентябрдан тарта иштей баштаган. Кыргызстанда унаалар үчүн 2 жол белгиси пайда болду. Үйрөнчүк айдоочу жана таксомотор. Таксомотор белгиси такси кызматтарын тартипке келтирет. Белги 5 жана андан көп ак кара түстөгү квадраттан туруп, шахматтык негизде жайгаштырылат. Аны унаанын кузовуна же шашкасына чаптап койсо болот. Үйрөнчүк айдоочусу белгиси унаага жаңы отургандарга берилет. Өкмөттөн билдиришкендей, мындай белги менен жүргөндөрдү көргөн башка тажрыйбалуу айдоочу аралыкты сактап, жол бошотуп берүүсүнө шарт түзөт. Буга чейин үйрөнчүк айдоочусу сары квадраттын ичине кара түстөгү илеп коюлган белги экени айтылат. Ал транспорттун арткы айнегине чапталат. Мындай белги тажрыйбасы 2 жылга жетпеген айдоочуларга берилет. Туруксуз аба ырайына байланыштуу Төө Ашу ашуусунда жана Суусамыр өрөөнүндө жол тайгалак болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн 9 октябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочулардан ылдамдык режимин, транспорт каражаттарынын ортосундагы аралыкты сактап, өз убагында дөңгөлөктөрдү алмаштырууну суранат. Кыргызгидрометтин маалыматы боюнча 8-9 октябрь күндөрү Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймагында, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан-жап тоолордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда катуу жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым аймактарда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы кескин төмөндөйт. Балыкчы шаарында тазалык ишканасына тиешелүү камбада өрт чыкты. Бул тууралуу бүгүн 9 октябрда УКМден билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык Айылдын Абдрахманова көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен 27 даана пенопласт, брусчатканын 1000 даана резина формасы, 5 даана устун, 100 даана рейка, 25 чарчы метр пеноплекс күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда.
Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айылында сарай өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 9 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык айылдын Навой көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен аянты 192 чарчы метр, 2 кабаттуу сарай толугу менен 600 түк чөп жана 400 боо жүгөрү сабагы күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Баткендин күч органдарына 2 автоунаа белек кылды деген маалыматты төгүндөгөн билдирүү таратты. Мекеменин сайтына Баткендин милициясына таянып жарыялаган маалыматта интернетте тарап жаткан кабар чындыкка дал келбеси айтылат. 7 октябрда болжол менен кечки саат 6-да Баткендин Кадамжай районунда милиция кызматкерлери документ текшерүү үчүн Мамбеталиев аттуу жаранга тиешелүү 2 машинаны токтоткон. Учурда Кадамжай ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бул автомашиналарды текшерип жатат деп айтылат билдирүүдө. Учурда интернеттеги социалдык түйүндөрдө жана айрым маалымат агенттиктеринин сайтында Эркин Мамбеталиев күч органдарына автоунаа белек кылды деген кабар тарап жатат. Андагы сүрөттөрдөн Мамбеталиев жана бир нече адам 2 жол тандабастын жанында алакан жайып бата тилеп жатканын көрүүгө болот. Ошол эле жерде милициянын формасын кийген кызматкерлер колуна фотоаппаратты алып окуяны сүрөткө тартып жатканы бар. Бул сүрөттөрдүн аныктыгы расмий тактала элек. Эркин Мамбеталиев 1990-жылдары мамлекеттик күзөт кызматында иштеген. 2000-жылдар башында Алмазбек Атамбаевдин жеке жан сакчысы болгон. 2008-жылы жогорку сот аны 3 адамдын өлүмүнө катыштыгы бар деп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан. 2010-жылы апрель ыңкылабынан кийин Мамбеталиев түрмөдөн чыккан. Жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үй ээлери турак жайлардын камсыздандыруудан баш тартып жатат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында мамлекеттик камсыздандыруу уюму Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрайымы Жумагүл Эгембердиева депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында 854.399 жер үй жана 32.273 көп кабаттуу үй бар. Бирок анын ичинен көп кабаттуу турак жай ээлери камсыздандыруудан баш тартып жатканын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Башка мамлекеттерде турак жайды камсыздандыруу же ыктыярдуу түрдө же айып салып камсыздандырат. Бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматы көп кабаттуу үйлөрдө тобокелчиликтерди жок экенин айтып, үй ээлери да камсыздандыруудан баш тартып келишет. Турак жайды камсыздандыруу айыл жергесинде 600 сом, ал эми шаар жергесинде 1200 сом. Жалпысынан өлкөдө 16 камсыздандыруу компаниясы бар. Алардын бирөө мамлекеттик болсо, калганы жеке менчик. Кыргызстанда мусулмандар үчүн алгачкы үйлөнүү агенттиги ачылды. Компания Нусра деп аталат жана ал таанышуу мүмкүндүгү эле эмес үй бүлө куруу боюнча курстарды дагы сунуштайт. Агентствонун негиздөөчүсү Амаль Миранова компаниянын Instagram социалдык тармактагы баракчасына өмүрлүк жолдошу менен буга чейин көптөгөн жуптарга үй бүлө түзүүгө жардам берип келишкенин, эми муну ишке айлантуунун чечишкенин жазган. Эксперт теолог Кадыр Маликов Вести Кейчи сайтына берген маегинде башка өлкөлөрдө мындай үйлөнүү агенттиги эбактан бери эле иштеп келгенин белгилеген. Жуучу жеңелердин институту мурда мусулман коомчулуктарынан башкаларда деле жайылган деди дин таануучу. Кыргыз менен казактарда дагы бул кезиккен. Бейтарап бир жак жаштардын жакыныраак таанышып, бири-бирин билүүгө мүмкүндүк түзүп берчү. Бул бирок күбөлөрдүн көзүнчө өтчү. Азыр жаштар үй бүлө курууга башкача көз караш менен карашат. Бул өңдүү агенттиктердин ачылганы да ошондон улам. Маликов үйлөнгөн агенттердин администрациясы өз ишинде исламдын принциптерин сакташы керектигин кошумчалады. Башкысы компаниянын кардарлары дагы үйлөнүүгө чейин жоолукпай аруулукту, пакизалыкты сактоо сыяктуу негизги мыйзамдарды сакташы керек деп кошумчалады ал. Ал эми мындай агенттиктин ачылышында эч кандай жамандык жок. Мурда советтик доордо элдер китепканаларда таанышчу. Азыр ал жака эч ким барбайт. Клубтардан болсо тааныша албайсың. Бүгүн
октябрда түнкү саат 3:50 чамасында Ысык көл облусунда жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда жер титирөөнүн Ысык көл облусунун Түп районунун Талдуу суу, Корумду, Чоң Таш, Шаты, Түп жана Кең суу айылдарындагы күчү 3 балга чейин жеткен. Ал эми Казакстандын аймагында очогунда күчү 5,5 балга чейин жетти. Кыргызстандын аймагында жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ардагерлер арасындагы күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта коло байга тагынды. Эл өкүлү Икрамов 70 кг салмак ченинде килемге чыгып, Венгрия, Финляндия балбандарын жеңген. Жарым финалда ирандык балбан Азат Али Мохбатпурга жеңилип калды. Ал эми 3-чү орун Түркиянын балбаны менен бет келип, аны 4-0 эсебинде утуу менен коло байгага ээ болду.